Бардыгыңыздарга салам. Жалпыңыздарды Ноурuz майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ал эми бүгүнкү майрамда биз Чүй облусунун Бурана айыл өкмөтүнө келдик. Бул жакта кандай кызыктар болуп жаткандыгын анда биргеликте көрөлү. Бизде Бурана айыл өкмөтүндө Ноурузга карата майрамдык иш-чаралар башталды. Артында Бурана. Азыр өзгөчө өндүрүштөрдү, кол эмгектерди, сүрөттөрдү бирден токтолуп көрсөтмөкчүмүн. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Бул жакта дагы майрам башталып калды. Бул жакта концерт болуп атат. Азыр кызыктар менен бөлүшөм. Биздин каналга катталыңыздар. Бул жарманкеде түрлүү улуттук тамак-аштар, улуттук кийимдери, кыз келиндердин асем буюмдары, уус чеберлердин, усталардын, сүрөтчүлөрдүн колго жасаган эмгектери коюлду. Жана бул көргөзмөгө жеке ата мекендик өнөр жайдын ишкерлери дагы чыгышты. Алардын бирине токтоло кетели. Бул продукция биздин Чүй районунун Искра айылындагы Азия Искра Азия деген фирма. Şu продукциялар чыгат, тооктор и жумуртка. Качестволору аябай жакшы, жумурткалары чоң, кеңендай, объемныйлар жумурткалары. Продукцияны уже 3 жылдан ашып кетти уже. Да, бул магазиндерге чыгарабыз. Кыргызстан боюнча. Чүй область, основной Чүй область. Ошол биз да Ноурuz майрамына келдик. Продукциялар устап келип, көрсөтүп элге сатчылар сатып дегендей. Ал эми бул өнөр жай Токмок шаарында ар түркүн кездемелерди жана жиптерди өндүрөт. Биздин текстиль транс фабрикасы Кыргызстанда эң алгачкы ачылган кездемелер фабрикасынын бири. Биз 17-жылы ачылганбыз. Бизден мына ушундай кездемелер чыгат. Турецкий качество менен. Кардар каалаган цвет, каалаган өң, каалаган граммаждар менен чыгарабыз. Бизден еще жип чыгара турган фабрикабыз бар. Пахтадан жип чыгарабыз, анан материалдардын отходторунан дагы жиптер чыгат. Здравствуйте, мы студия юных художников УЭЛИ. Наши художники рисуют уже 3 года масляными картинами. 14 лет. Наши дети очень талантливые. Наша студия находится в 3-м микрорайоне, районе Базарчика. Если хотите записаться, можете оставить свои заявки. Наш аккаунт Токмок. Чүй обласынын Бурана айыл өкмөтүндөгү Ноурузга арналган майрамдык иш-чара ушундай деңгээлде өттү. Эгерде сизге бул видео жаккан болсо лайк басып, комментарийга өз оюңузду калтырып койсоңуз болот. Анан дагы бул каналга катталганды унутпаңыздар. Кийинки видеодон жолугушканча аман болуңуздар.